Ош облусунда бүгүн 9 мартта саат 10:42 чамасында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Белгилегендей, жердин силкинүүсү Алай районунун Ачык суу жана Сары Могол айылында 2 балга чейин сезилди. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев азыркы кезде мугалимдердин кадыр баркы төмөндөп кеткенине тынчсызданганын билдирди. Бул тууралуу оюн ал 9 марттагы парламенттин жыйынында ортого салды. Өткөн жумада интернет желесинде мектеп окуучусу сабак учурунда мугалимди көзгөлбөй оозго алгысып лас сөздөрдү сүйлөп, өтө жат көрүнүш болду. Мугалим мамлекеттин келечектин тарбияланышына, туура багытка кетишинин башатында турган инсан. Тилекке каршы азыркы учурда Кыргызстанда аталган кесип ээлеринин кадыр баркы өтө төмөн болуп кетти. Кээ бир учурда мектеп окуучулары алардын ата-энелери өздөрүнүн укуктарын талап кылганды билет, бирок жоопкерчиликти билбейт, деди эл өкүлү. Ошондой эле ал союз мезгилиндеги мугалимдер катуу талап койгонун, анын артында окуучулардын жетишкен ийгиликтери тууралуу кебин улады. Айтымында ал учурда кыргыз окуучулары бүткүл союздук олимпиадада алдыңкы орундарды ээлеп келишкен. Эске салсак, 7 мартта интернетте мугалимди шылдыңында алган окуучулардын видеосу тараган. Видео Бишкек шаарындагы 91 мектеп гимназиясында тартылганы белгилүү болгон. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев аталган мектепке барып, мугалим жана окуучулар менен жолуккан. Окуучу жосунсуз жорук үчүн мугалим менен жана мектеп жамаатынан кечирим сураган болчу. Мектеп окуучусу сабак өтүп аткан учурда мугалимдин көзгө илбей, оозго алгысып лас сөздөрдү сүйлөп, бир өтө жат көрүнүш болду да. Эзелтен бери бүт мамлекеттерде адам коому кайсы жерде болсо, мугалимдин орду абдан чоң болгон, өтө маанилүү болгон. Мугалим бул мамлекеттин, келечектин, муундардын тарбияланышына, туура багытка кетишине эң башатында турган инсандар. Тилекке каршы азыркы учурда Кыргызстанда мугалимдин кадыры, баркы, авторитети өтө төмөн болуп кетти. Өзбекстанга жумушчу сапары менен келген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Фергана жана Наманган облустарында жайгашкан Global Textile, Fazman Textile, Artsov Holdings жана ишканалардын болушу тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымда алгандай, Global Textile фабрикасынын иши менен таанышуу учурунда Акылбек Жапаров жеңил өнөр жайы Кыргыз экономикасынын динамикалуу өнүгүп жаткан тармактарынын бири экендигин баса белгиледи. Белгилей кетсек, 2018-жылы ишке киргизилген Global Textile текстилдик ишканасы Өзбекстандагы дүйнөлүк сапаттагы жип жана трикотаж кездемелерин чыгаруучу менен алектенген алдыңкы текстиль ишканаларынын бири болуп саналып келген. Акылбек Жапаров жеңил өнөр жай ишканалары чыгарган продукциянын сапатын эл аралык сертификациялоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Маалымдамада караганда, Fazman Textile фабрикасы 2022-жылдын соңунда ачылган. Ал жылына 1 миллион даанага чейин эркектер, аялдар жана балдар үчүн костюмдарды чыгарып келген. Бишкектеги Элебесов жана Фере көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан турбазага сейил бак куруу керек. Бул тууралуу депутат Шайлообек Атазов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Свердлов районундагы Фере көчөсүндө жайгашкан 4 гектарга жакын жерде турбаза жайгашкан. Ошону мамлекетке өткөрбөй жатасыздар. Биздин Панфилов сейил багынан башка сейил бак жок. Ошол жерге балдар эс ала турган сейил бак кылып, аттракциондорду алып келип, балдарыбызга эс ала тургандай кылсак болот эле. Ушуну мэрия менен колго алып, жерди мамлекетке өткөрүү керек. Азыр Кытайдан келген өкүлдөр иштетпей эле бир нерсе кылып жүрүшөт, деди Шайлообек Атазов парламенттин жыйынында. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагметов 9-10 мартта Кыргызстанга иш сапары менен келерин уюмдун басма сөз кызматы билдирет. Сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, ошондой эле коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана башка штабтын жетекчилиги менен жолугушуулар пландаштырылууда, деп билдирди ЖККнун басма сөз кызматы. Бул Имангали Тасмагметовдун ЖККнун башкы катчысы катары Кыргызстанга биринчи жолу келиши. Франциянын ПСЖ футболдук клубу Чемпиондор лигасынын 1/8 финалынын жооптук оюнунда германиялык Бавария клубуна утулуп, турнирдин кийинки баскычына өтө албай калышты. Мюнхенде өткөн оюн 2-0 эсебинде тала ээлеринин пайдасына аяктаган. Голдорду Эрик Шупо-Мотинг 61-мүнөттө жана Серж Гнабри 89-мүнөттө киргизген. Оюнга
Париждик чабуулчулар Лионел Месси жана Килиан Мбаппе негизги курам менен кирди. Неймар жаракатынан улам беттешке катышкан эмес. Парижде өткөн бул эки команданын биринчи беттеши 1-0 эсебинде мюнхендиктердин пайдасына аяктаган. Эки жолугушуудан кийин жалпы эсеп 3-0 болуп, Бавария Чемпиондор Лигасынын чейрек финалына чыгышкан. ПСЖ экинчи сезон катары менен Чемпиондор Лигасынын 1-8 финалынан чыгып калды. Өткөн жылы француздар бул этапта эки оюндун жыйынтыгы боюнча Реал Мадридке жол бошотуп беришкен. Күнүбүздүн маанилүү делген кабарлары мына ушулар болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү делген жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.